Ауду billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Жараткан Алла Таалага сүйүктүү болгон, жараткан Алла Тааланын жагымдуу ай болгон Рамазан айында турабыз. Жараткан Алла Таалам ушул куттуу айда кылган дуа тилек, жакшы ой максаттарыңыздар болсо жараткан Алла Таалам кабыл кылган болсун. Рамазан айы өзгөчө бул Куран айы, Рамазан айы бул ибадаттын айы, Рамазан бул такыбалыктын айы, Рамазан бул адам өзүнүн руханий жактан тарбиялай турган айы дейт. Андыктан келиңиздер бул айда көбүрөөк ушу руханий жакты асыктандырып, айрыкча Рамазан айы бул адам баласы үчүн сооп топтой турган айлардан дейт. Башка айларда бир жетимдин башын сыласа, бир жетимдин башын сылады деген сооп жазыла турган болсо, бул айда бир жетимдин башын сыласа, 1000 жетимдин башын сылады. 1 сом садака берсе, 1000 сом садака берди дегендей, бул айда 1000 эселеп соо бериле турган айлардан экен. Кудай Таала ушул айларда кылып жаткан жакшы хатмул Кур'ан, окуган Курандарыңыздарды, кылган садакаларыңыздарды жараткан Алла Таалам кабыл кылган болсун. Пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде минтип айтат: Рамазан айы келгенде тозоктун эшиктери жабылып, бейиштин эшиктери ачылат, шайтан чынжырланып калат дейт. Шайтандын чынжырланып калышы кандай десе, шайтан бул айда адамдарды азгыра албай калат. Анткени баягы орозо кармаган адам дагы эмне дейт? Бирөө келип уруша турган болсо, же сөгө турган болсо, аны менен сөгүшүп, чабышып кетпей, эмне деш керек дейт? Мен орозо деп өзүн эмне баягы сабырдуулукка тартыш керек дейт. Бул айда демек шайтан байлана турган нерсе болгондуктан, бирок шайтан баягы толук келип адамдын жанына туруп шайтан азгырбаса дагы, айрым учурда адамдын сезимдери менен ойноп, эмне бир азгырууга, бир өбөлгө баягы түрткүсү болот экен. Бүгүнкү сабагыбыз ошол шайтандын азгырыктары тууралуу болмокчу. Буга чейин балким уксаңыздар керек, шайтан деген ким болгон, шайтан кандай бир Алла Тааланын жараткан жандыгы болгон. Кыскача бир токтоло кете турган болсок, шайтан деген бул араб тилинен кыргыз тилине шайтан деген сөздү которо турган болсок, ыракташтырылган, узакташтырылган. Эмнеден узакташтырылган десек, Алла Тааланын ырайымынан, Алла Тааланын мээриминен узакташтырылган дегенди түшүндүрөт. Дагы бир ысымы бар, Иблис. Иблис дагы бул Алла Тааланын ырайымынан үмүтсүздүккө түшкөн деген маанини билдирет. Шайтан Алла Тааланын жараткан жандыктарынын ичинен эң билимдүүсү. Жада калса, периштелердин арасында ибадат көйлөгү менен таанылган бир жандык болгон. Анан шайтан эмнеден жаралган десе, Куранда Алла Таала айтат: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Биз периштелерге Аллахка таазим кылгыла, Алла Таалага сажда кылгыла дегенде бир гана Иблис баш тартты. Анткени Иблис ал жиндерден эле дейт. Жиндерден демек бир оттон жаралган дегенди түшүндүрүп атат. Шайтан жаңы элеки айтып кеткендей, сөзүбүздө периштелердин арасында ушунчалык ибадаты менен, ушунчалык билимдүүлүгү менен таанылган. Анан баягы шайтан эмне себептен Алла Тааланын ырайымынан куулган, Алла Тааланын каргышына калган деп карай турган болсок, Алла Таала өзү жер жүзүнө адамзаттын атасы болгон, адамзаттын булагы болгон Адам алейхиссаламды эң биринчи жаратып жатканда, ошону жаратып периштелерге таазим кылгыла, сажда кылгыла дегенде, шайтан: жок, сен муну баткактан бир ылайдан жасадың, мени болсо оттон жараттың, мен буга караганда илимдүүмүн, буга мен моюн сунуп же болбосо баягы таазим кылбайм дегенде, Алла Тааланын буйругуна каршы чыккандыктан Алла Тааланын каргышына калат. Анан Алла Таала Куранда: "Ва инна алейка ла'нати иля яумиддин", кыямат күнүнө чейин сага менин каргышым болот. Мындайча айтканда, менин жакшылыгым болбойт сага деп шайтанга айтат. Шайтан кыямат күнгө чейин адам баласынын баарын азгырып тозокко киргизгенге аракет кылат. Мунун себеби эмнеде дей турган болсок, анткени шайтандын Алла Тааланын ырайымынан куулушунун себеби бир Адам алейхиссалам менен болгон сыноосу болуп атат. Адам алейхиссаламга таазим кыл десе таазим кылбады, ошол себептен Алла Тааланын каргышына калып жатат. Алла Таала кыямат күнгө чейин шайтанга уруксат берет экен, адам баласын азгырганга,
туура жолдон адаштырганга. Бирок Алла Таала билүүчү зат болгондуктан шайтан кимдерди гана азгыра алат дегенде алсыз пенделерди гана Кудай Тааланын баягы Кудай Тааланын буйруктарына моюн сунбай кайдыгерлик кылган адамдарды азгыра ала турганына ишенгендиктен уруксаат берет. Шайтан ошондо айтат экен: "Фаби иззатика ла угвияннахум ажмаин". Сенин улуулугуңа касам ичемин, мен алардын баарын адаштырам, бирок илля ибадака минхумул мухласин, бир гана ихластуу кулдарыңды гана адаштыра албайм деп шайтан айтат экен. Шайтан адам баласын башкара албайт, бирок сезимдери менен гана азгырууга алып барат дедик. Анан бир маңкыба окуя катары айтылат. Муса алейхиссалам башка пайгамбарлардан өзгөчөлөнүп, өзгөчө бир сыпаты болгон, бул дагы Калимулла. Алла Тааланын сүйлөшкөн бир түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбары деген наамы болгон. Анан бир күнү Иблис лаанатулла алейхи, Аллахтын каргышы болгон Иблис Муса пайгамбарга келет дагы: "Эй Муса, сен жараткан Аллахың менен түзмө-түз сүйлөшөсүң. Аллахтан сура" дейт. "Эмне мага мээримдүүлүк кылат бекен, ырайымдуулук кылат бекен бир сурачы" дегенде Муса алейхиссалам баягы Алла Таалага кайрылат экен. Баягы шайтан экөөнүн ортосунда болгон нерсени Алла Таала аныста деле угуучу, билүүчү зат. Анан Алла Таала Муса алейхиссалам аркылуу айтырат экен: "Эй Муса, айткын, азыр" дейт, "эгер шайтан барып Адам алейхиссаламдын кабырына туруп ошол жерден сажда кылып таазим кыла турган болсо, мен кечирем" дейт экен. Анан шайтан айтат экен: "Тирүүсүндө мен ага таазим кылып сажда кылбаган өлгөн адамга кантип мен таазим кылам" деп бул жерден дагы бой көтөрөт экен. Демек шайтандын Алла Тааланын ырайымынан куулушунун себеби дагы мен кыйынмын, мен деген нерсеси болгондуктан Алла Таала өзүнүн ырайымынан кууган экен. Анан дүйнөдөгү баягы белгилүү тафсир Куранда ачыктаган аалымдарыбыздан ушул шайтандын азгырыктары деп бир 6 нерсеге токтолот экен. Хужумату ситта дейт экен, шайтандын 6 чабуулу деген. Бүгүн кыскача ушул ар бир 6 шайтандын азгырыгына токтоло кете турган болсок, биринчиси дейт хуббул жах дейт. Баягы хуббул жах дегенибиз авторитет болуу, элдин арасында баягы абройлуу болгусу келүү, же болбосо барктуу болгусу келүү, мени эл көрсүн, же болбосо мен кыйын экенмин, баягы кыйынсынуу дейт. Бул дагы бир шайтандын сыпаты болгондуктан шайтан ар дайым адамдарды ушул нерсеге жетелейт экен. Анан баягы бул ар бир адам баласынын табиятында боло турган нерсе экен. Бул эл мени карасын, эл көңүлүн мага бурсун, мен кыйынмын, мен мыктымын деген нерсе. Анан бул ошо хуббул жах, мен кыйын болоюн, же болбосо авторитет болоюн деш, бул адам баласынын денесин, турпатын шал кылып кое турган бир оорулардан экен. Адам баласы кандай гана бир ийгиликке жетпесин, кандай гана бир жакшылыкка жетпесин, элдин көзүнө көрүнөйүн, же болбосо мен кылып атам, же болбосо ушуну мен мыкты абалда көрсөтүп атам деши, бул шайтандын бир азгырыктарынан десек болот. Мисал катары ала турган болсок, Умар радиаллаху анху канчалаган өлкөлөрдү Европага чейин кирип, перстерге чейин кирип, исламдын кабыл алышына себепчи болушат, ошол жердеги адамдар мусулман болушуна себепчи болот. Бирок ошого карабастан дагы Умар ибн аль-Хаттаб ар дайым: "Аллахым, мени мунафык болуп, эки жүздүү болуп өлүп калыштан сактай көр" деп дуа кылчу экен. Кандай гана бир мыкты жетекчи болбосун, баягы караңыздар, халифа болуп турганда дагы эң жөнөкөйлүк баягы бир коркуу сезими менен болгон. "Аллахым, мени эки жүздүүлүктөн сактай көр, Аллахым, эки жүздүү болуп калбайын" деп ушундай Кудай Таалага жалынып жалбарып сурачу экен. Биз күнүбүздө кичинекей бир ийгилик жаратсак, же болбосо элдин көзүнө көрүнөлү, же болбосо баягы мен эл мыкты экенин десин деп атсак, бул баягы Алла Тааланын улуулугуна тең ортоктош болоюн, мени дагы эл көрсүн деп талашкандай болот экенбиз. Бирок улуулук чындап эле мактала турган зат бул Алла Таала экен. Пайгамбарыбыздын жашоосунан ала турган болсок дагы, Мадинага көчүп келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болбосо Алла Тааланын эң сүйүктүү кулу болгон, баягы жаратылган жандыктардын эң мыктысы болгон пайгамбарыбыз дагы бак элегин түрүп, жеңин түрүнүп алып, өзүнүн кутман сахабалары менен баягы жөн эле бир жерге отуруп албастан кичипейилүүлүккө, жөнөкөйлүккө үйрөтүү максатында эмне кылган? Мечиттин куруу иштерине ылай ташып, кирпич ташып, таш ташып, ошол жерде иштерине аралашкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мынтип айтат: "Саййидул кауми хадимухум". Баягы
bir элдин башчысы эң мыктысы ким десе алардын кызматчысы дейт. Отуруп алып бир жерде эмес, баягы алар менен аралашып, бой көтөрүп, мени көргүлө, мен кыйын экенин, мени кыйын деп айтсын эмес, ошолор менен жөнөкөй бир кичипейил болуу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде мындай деп келет: хуббул жах вал мали юнбитани нифак. Авторитет болоюн, анан менин мал мүлкүм көп болсун деп эки нерсени үмүт кылуу дейт. Бул дейт баягы болсо дагы дейт адамда дейт эки жүздүүлүктү, нифакты пайда кылат дейт. Анткени кандайдыр бир жакшы ийгиликке ишке жетип атса, адамдар көрсүн, адамдардын арасында барктуу болоюн, авторитет болоюн деп ошол нерсени ишти кылса, бул эмне эки жүздүүлүктүн белгиси болуп калат экен. Баягы мал мүлк менен кандай тиешеси бар дей турган болсок дагы, бай экен, кол ачык экен, жоомарт экен, берешен экен деп айтсын деп берсе дагы дейт. Анан бул хуббул жах, баягы бул ооруну жеңүүнүн жолу дагы дейт, алымдарыбыз айтат экен, бул ыхластуулук дейт экен. Ыхластуулук деген эмне дегенде айтат экен, гоятул ихлас, ихластын жеткенчеги эмне десе, ан ла тухибба махмадатан нас, адамдардын алкышын, мактоосун жактырбай калат экен. Баланча мыкты иш кылыптыр деп баягы качан мага адамдар алкыш айтат экен, качан мага ыраазы болот экен деп муну күтпөстөн баягы кылган ишин Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эле эмне кыла берет дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жашоосунда баягы кайсыл бир жерге келип калса, сахабалар отурса, сахабалар ордунан тура калып бир таазим кылалы дегенде баягы пайгамбарыбыз тыйган экен, башка динсиз коомдор кылган сыяктуу силер дагы мындай нерсени кылбагыла, эмне кун фардан нас минан нас, адамдардын арасында бир адам бол деген бир принцип менен жөнөкөй эле отургула, учурашкыла деп. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да эң жөнөкөйлүгүнөн бир өрнөк ала турган болсок, бир күнү пайгамбарыбыз Абу Бакир радиаллаху анху, Умар ибн ал-Хаттаб, Осман радиаллаху анху менен отурганда эшиктен баягы мечиттин кире беришинен Али радиаллаху анху кирип келгенде пайгамбарыбыз ордунан туруп, болбосо бир пайгамбар ордунан туруп эмне жанынан орун бошотуп берет. Анан анын үстүнө дагы Али радиаллаху анху пайгамбарыбыздын күйөө баласы болот, билесиздер. Ошол сөздөн калса керек, кыргыздарда күйөө баланы дагы пайгамбарлар сыйлаган деп, пайгамбарыбыз баягы ордунан туруп орун бошотуп берет өзүнүн жанынан. Балким ушул себептен дагы калса керек кыргыздарда. Баягы шайтандын азгырыктарынан экинчиси дейт, бул коркуу дейт. Бул коркуу кандай десек, дин кызматында жүргөн же болбосо баягы колунда бар адамдар материальный жактан же болбосо моральный жактан, эгер мен бул нерсени кылып кое турган болсом, мага зыяны тийип калбайбы? Эгер мен бул мал мүлкү менен зекет бир садака бере турган болсом, банкрот болуп калбаймынбы деген бир коркуу сезими менен болгондуктан шайтан бул нерсени коет экен. Адам бул дүйнөдө баягы коркуу сезимди эмнеден коркуш керек десе, алымдарыбыз айтат экен, коркуу сезими дейт, бул жашоону сактап калыш үчүн болуш керек. Бирок адамдын баягы күнүмдүк жашоосун, максаттарын талкалабаш керек дейт. Анан Али радиаллаху анхунун бир сөзү бар, мындай деп айткан, 4 амал бар, 4 иш бар, мусулман баласы үчүн кылышы оор болгон. Балким мындан да көптөгөн бир амалдар, иштер бардыр оор, бирок бул Али радиаллаху анху олия заттардан болгон бир 4 нерсеге токтолуптур. Ошонун 4-үнчүсү биздин темага байланыштуу экен, ал дагы кавлул хакки лиман яхвафуху ау яржуу дейт. Баягы акыйкат сөздү айтуудан коркуу дейт. Эмне себептен коркот десе, эгер ушул акыйкат сөздү айтып койсом, мага баягы бир белек берет эле, ушул белекти бербей коебу, же болбосо корксо дейт, мен ушул акыйкат сөздү айтып койсом, балким менин баягы немеме, жашоомо кол салабы, бир өлүммө себеп болуп калабы деген бир коркусу дейт. Бирок эгер тагдыр чындап эле Алла Таала маңдайыбызга өлүмдү жаза турган болсо, же болбосо жашоону жаза турган болсо, муну кеч да калбайт, эрте да калбайт, бир гана Алла Тааланын колунда. Ошон үчүн акыйкатты айтууда коркпоо керек дейт. Үчүнчүсү шайтандын азгырыктарынан дейт, тамаа дейт, ачкөздүк дейт. Бул ачкөздүк кандай болот десе, тойбостук. Кыргыздарда жакшы бир сөз бар, адам өзү тойсо да көзү тойбойт дейт. Мындайча айтканда, адам өлгөнгө чейин тойбойт, бир гана кабырга киргенден кийин эки көзүн толтура турган нерсе бул топурак дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде мынтип айтат, эгер дейт адам баласынын дейт эки өрөөн толо алтын болсо дагы дейт, үчүнчүсү болсо деп арман кылат дейт. Караңыздар.
адамдын пейили ушунчалык баягы ач көз экен, дагы болсо экен дейт экен, хал мин мазид деп. Бирок адам ушул топуктуу болуш үчүн эмне кылыш керек десе, аалымдарыбыз айтат экен, Куранда Бисмиллахир-рахманир-рахим, кулу вашрабу ва ла тусрифу. Ичкиле, жегиле, бирок ысырап кылбагыла деген аятты өзүнө бир принцип катары карманып, баягы ашыкча бир люкс жашоого кирбестен, ысырапсыз жашаганга аракет кылса, баягы ач көздүктөн да кутулабы деген эреже бар дейт. Балким бул аятты карманса дейт, жакшы бир эреже болуп берет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда ушунчалык эң жөнөкөй, ушунчалык баягы жупуну жашагандыктан бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уктап жатканда Азирет Умар пайгамбарыбыздын бөлмөсүнө кирет. Пайгамбарыбыздын үйүндө ушунчалык төшөнчү же болбосо тамак аштан деле ашыкча болбогондуктан бурчта дейт баягы арпадан жасалган un бар экен. Кичинекей бир un бар эле дейт бир идиште. Анан пайгамбарыбыздын алдына салып жаткан төшөнчүсү жок болгондуктан баягы камыштан жасалган төшөнчү бар эле дейт. Ошонун үстүндө жатыптыр. Пайгамбарыбыздын беттерине кызарып, анын издери, тактары түшүп калган дейт. Анан Абу Умар радиаллаху анху баягы пайгамбарыбызды көрүп ыйлайт экен. Акыйкаттын жарчысы болгон, акыйкатты тааныткан, Алла Тааланын эң сүйүктүү кулу болгон бир пайгамбар болсоң, ушунчалык баягы кедей кембагалдыкта жашайсыңбы? Башка элдердин падышаларын карачы, кандай алтын сарайларда жашайт, укмуш мамык төшөктөрдө жатат. Сенин абалың кандай дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эй Хаттаптын уулу деп Умар ибн Хаттабка кайрылып, ахирет биздин болсун, бул дүйнө алардыкы болсун, каалабайсыңбы деп жөнөкөй бир жупуну жашоону үйрөтүп кеткен экен. Шайтандын азгырыктарынан 4-үнчү азгырыгына келе турган болсок, бул бөлүнүп жарынуу дейт. Айрыкча күнүбүздө, дүйнөдө болсун, анын ичинде кымындай эле бир Кыргызстанда болсун ушунчалык бөлүнүп жарынуу, сен түндүк, мен түштүк деген бир жаман көрүнүштөр болуп жатат. Буга дагы Алла Таалам бул бөлүнүп жарынууну каалабайт. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисин келтире турган болсок, пайгамбарыбыз мындай дейт: "Ла фарка байна арабийин ва ла ажабийин ва ла асват ва ла абьят" дейт. Баягы араб болобу, араб эмес болобу, ак болобу, кара болобу, эч бирисинин айырмасы жок Алла Тааланын алдында. Илля бит таква, бир гана таквалык менен дейт. Таквалык деген нерсе бул Кудай Таалага моюн сунуп, Кудай Тааланын айтканын аткарып, Кудай Таалага каршы чыкпагандык дейт. Демек, бул шайтандын дагы бир сыпаты болгон нерсе. Анткени шайтан эмне деген? Мен оттон жаралганмын, муну болсо ылайдан жараткансың деп бир бөлүнүп жарынууга барган. Демек, баягы шариятта дагы Кудай Таала тарабынан жиберилген мыйзамдын дагы негизги бир максаты дагы адамдардын ортосундагы мамилени чыңдоо болуп эсептелет да. Дин десе эле биз бир гана ибадатка чектейбиз, бирок тилекке каршы бул бир гана ибадат эмес. Балким адам баласынын ичиндеги атасы менен баласынын ортосунда болгон сыноосу, аялы менен күйөөсүнүн ортосунда болгон, жубайлардын ортосунда болгон сыноосу, ата эне менен болгон сыноосу дегендейчи, ошонун баары эмне? Баягы сыноо болот. Демек, баягы бөлүнүп жарынуу бул шайтандын бир азгырыктарынан дейт. Ислам дини пайгамбарыбыз келгенде эмне кылган? Бул бөлүнүп жарынууну токтоткон. Мадинага көчүп келгенде пайгамбарыбыз эң оболу 2 уруунун ортосунда талашты токтоткон. Андан кийин пайгамбарыбыздын жанында жүргөн кутман сахабаларды карай турган болсок, ошол кутман сахабалардын ичинде деле Абу Бакир радиаллаху анху араб болгон, Салман Фариси перстик болгон, Хабашистандык болгон, мисалы карасаңыздар, Билал радиаллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы. Ар башка улуттан болсо толгон токой сахабалар бар ала турган болсок, бирок баягы сиздер тааныган, элдин оозунда көбүрөөк айтылган 3 сахабанын атынан бир өрнөк мисал бердик. 3 улуттан болот, бирок ошого карабастан 3 тең пайгамбарыбыздын жанында бирдей көргөн, пайгамбарыбыз ар бирине бирдей мамиле кылган. Караңыздар, пайгамбарыбыз бөлүнүп жарууга канчалык бир эмне каршы чыккандыгын көрсөтүп жатат. Шайтандын 5-чи азгырыктарынан кайсы десек, шайтандын 5-чи азгырыгы анания дейт, мен. Кандайдыр бир жакшы ишти жасаса, кандайдыр бир ийгиликке жетсе, мен кылып атам, мен мыктымын, мен жакшы кийинип жүрөм, толгон токой нерселери бар, мен деп өзүн көрсөтүү дейт. Мусулмандын дейт эң башта өзүнөн сыйрып, ыргытып сала турган нерсеси ушу мен деген нерсе дейт. Эгер кийимибиз кирип болуп калса, же болбосо жагымсыз бир жыттанып калса, кийимди алып ыргытабыз, ошол сыяктуу мен деген нерсени ыргытмайынча дейт, мусулман баласы ийгиликке жетпейт дейт. Анткени шайтандагы мен ийилимдүүмүн, мен ага караганда ибадат жагынан мыктымын деп
Алла Тааланын буйругуна баш ийбей, адамга таазим кылбай, адамга сажда кылбагандыктан Алла Тааланын каргышына калган. Эгер жашообузда кандайдыр бир ийгиликке жетип аткан болсок, кандайдыр бир мыкты нерселерди кылып жатып аткан болсок, демек мен эмес, муну Алла Тааланын баягы ийгилиги менен кылып жатам, мени себепчи кылып жатат деген дагы жакшыраак болот. Анткени Кур'ан Керимде Алла Таала ла ин шакартум ла азиданнакум ва ин кафартум инна азаби ла шадид дейт. Эгер мен берген жакшылыкка шүгүр келтире турган болсоңор, эгер мен берген жакшылыкка мен берген жакшы неъматтарга шүгүр келтире турган болсоңор, муну эселеп көбөйтүп берем дейт. Бирок мен берген нерсеге нанкөрлүк кылып моюн толбой турган болсоңор дейт, менин азабым, каарым дейт, аябай катуу болот дейт. Демек баягы кандайдыр бир ийгиликке жетип аткан болсок, демек Кудай Тааладан экен, Алла Тааладан экен. Биз жөн гана себепчи болдук деген нерсе дагы жакшыраак дейт. Bir hadiste келет, Алла Таала бардык нерсени билүүчү, угуучу зат, бирок бизге сабак катары болсун деп периштелерди ортомчу кылып, периштелерди бир бай адамга өзүнүн баягы неъматын, жакшылыгын берген бир кулуна жиберет дагы. Бул адамдын дейт, соода сатыгында болобу, байлыгында болобу, кандайдыр бир банкротко, зыянга учураткыла дейт. Баягы адам дейт, жашоосунда ийгиликсиз болбой баягы зыянга учурап баштайт, соода сатыгы болбой баштайт, байлыгы кетип баштайт, бийлиги кетип баштайт. Ушинтип баягы аз-аздан алып отуруп, аягында Алла Таала айтат экен, эми дейт, мунун байлыгы бүтсө, эми жакын туугандарынан бир өлүм немесин бергиле дейт экен. Анан баягы адамдын атасы кайтыш болот, апасы кайтыш болот, баласы кайтыш болот, баягы ушинтип өлүм ар бирин тооруп баштайт экен. Баягы адам эмне кылат экен? Биз дейт Аллахтан келдик, Аллахка кайтуучубуз. Бул жакшылыкты берсе да, жамандыкты берсе да Алла Таалам берип атат деп сабырдуулук кылат дейт. Ошондо Алла Таала айтат экен периштелерине, бул кулум дейт, эгер жакшылыкты дагы, жамандыктын баары менден деп билип атса дейт, демек дейт, бергиле болгон жакшылыкты, мурунку жакшылыктан 2 эселеп, 100 эселеп көп бергиле, анткени бул жаратуучусу ким экенин унуткан жок дейт экен. Мен деген жок, бул эмне? Наоборот, бир жаратуучу бар. Бул Аллах деп турду дейт. Анан дагы Алла Таала бир кедей кембагалга сыноо катары дагы периштени жиберет да, жашоосунда бай ийгиликтерди жараткыла, бай кылгыла, макам мансып, кандайдыр бир деңгээлге жеткиргиле дейт. Баягы адам ушунчалык себептерин аткарып байый баштайт, бирок байыган сайын мен таап атам, бул ийгиликти мен жаратып атам деп чындап ошол нерсени берип жаткан Аллах экенин унутканда Алла Таала айтат экен, эгер мен берип жаткан нерсенин баарын өзүнөн деп билсе, муну Алла Таала берип атат деп билбесе, бардык нерсени алгыла. Анткени бул адам баягы мындай жакшылыктын баркын билбеген, шүгүр келтире албаган бир кулдардан экен деп баягы кайра эски абалына түшүп, кедей кембагал болуп калат дейт. Шайтандын 6-чы азгырыктарына токтоло кете турган болсок, бул жалкоолук дейт. Динибизде жалкоолукка ушунчалык каршы баягы айтылган, динибиз ушунчалык жалкоолукту жактырбаган бир сыпаттардан, момунга жарашпай турган сыпаттардан десек де болот. Анткени Жума сүрөсүндө Алла Таала мынтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим, фа иза кудиятус салат фанташиру фил ард. Эгер ошол намаз окулуп бүткөндөн кийин дейт, жерге баягы тарап дейт, ырыскы издегиле дейт. Үй бүлөңөрдү баккыла, жалкоо болбогула, эмгектенгиле дейт. Бул боюнча дагы Умар ибн Аль-Хаттабтын бир окуясын айта кетсек, Умар радиаллаху анху халифа болуп турганда бир күнү өтүп баратса, мечитте адам баягы мечиттен чыкпай эле кечке эле ошол жерде намаз окуп, ибадат кылып, зикир кылып отурганын көрөт дагы. Ал адамга айтат: сен чыгып кичине издеп, жумуш кылып, үй бүлөңдү бакпайсыңбы десе, жок, мен бир гана Кудай Таалага кулчулук кылам, ибадат кылам дегенде, Умар радиаллаху анху бир канча жолу эскертүү берет. Бирок эскертүүсүнө каршы чыгат. Анан каршы чыкканда Умар радиаллаху анху балак дейбиз, бир канча камчы жазасын кылдыртып, мечиттен кууп чыгарып, сен үй бүлөңдү бак, үй бүлөңдү багыш дагы өзүнчө бир ибадат деп кубалап чыккан экен. Анан баягы ибадат кылыш 10 нерседен турат десе, алымдар айтат экен, ибадат 10 бөлүктөн турат десе, ошонун 9-у адал ырыскы табуудан экен. Бир бөлүгү болсо ошол кыймыл аракет, намаз окуу менен экен. Эгер ошол ибадатыңыз кабыл болсун десе, адал ырыскы табыш керек экен. Ибадатыңыз кабыл болсун десе, адал бир кийим кийишиңиз керек экен, шариятка туура келе турган, таза болобу, башка нерсе болобу. Демек, жашообузду баягы Кудай Таала биз бул себептер дүйнөсүндө жашап жаткандан кийин жалкоо эмес, тескерисинче эмне, баягы ийгилик жараткан, мыкты, тырышчаак болгон бир
адамдардан болушубузду Алла Таалам каалайт экен. Анан баягы бардык пайгамбарлардын өмүр таржымалын окуй турган болсок, карасаңыздар, бир пайгамбар темир уста болгон, бири жыгач уста болгон, бири падыша болгон, бири койчу болгон, ар бири бир кесиптин ээси болгон. Болбосо ошол Кудай Таала менен, периштеси менен түстөн түз сүйлөшкөн пайгамбарлар деле ырыска Аллахтан келет деп жата берсе болот беле? Болот эле. Бирок алар анткен жок. Эмне деди? Баягы бизге мындай тың болуп, жалкоо эмес бир ишти кылып күжүрмөн болууга үйрөткөн экен пайгамбарларыбыз. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат: эгер кимде ким үй бүлөсүн багайын, үй бүлөм башкалардан муктаж болуп, колун сунуп, кайыр сурап калбасын деп Кудай жолунда чыгып, баягы бул жолго чыгып, иштеп акча таба турган болуп, үй бүлөсүн бага турган болсо дейт, ал эмне дейт? Фи сабилилла дейт, Кудай жолунда жүргөндөрдөн болот дейт. Анан кээде адам баласынын маңдайына ырыскы жазылат, бирок кээде адам баласы ошол нерсени арам жол менен да, адал жол менен да табат. Бирок эгер жалкоо болбосо, чыйрак болсо, муну адал жол менен тапса болот. Бир мисал катары айта кетсек, Али радиаллаху анху бир күнү мечитке келип намаз окуйн деп мечиттин оосуна кирип, атын мамыга байлап кирип жатканда бир кайыр сурап жаткан кайырчыны көрөт дагы. Ойлонот, намаз окуп чыккандан кийин ушул атымды ушул кайырчыга берейин, баягы муктаж экен, муктаждыгын кетирсин деп атын байлап намаз окуп чыкса дейт, баягы аты жок, баягы кайырчы адам мурдап кетип калган болот. Анан карасак, бул жерде сабак алына турган нерсе, ошол адамдын маңдайына ошол эле ырыскы жазылган, бирок ошону бир аз сабырдуулук кылса, же болбосо балким аракет кылып изденсе табат беле? Табат эле. Бирок эмне? Кудай Тааланын сыноосу экен. Шайтан ар дайым пайгамбарыбыздын хадисинде айткандай, шайтан яжри мин ибн адам мажураддам. Кан айланган жак менен жүгүрүп турат дейт да. Мындайча айтканда, ар дайым азгырып турат дейт. Ар дайым азгырып, ар кандай бир пикирлерди берип турат. Жалалиддин Руми чоң аалымдарыбыздан суралган экен: сен ушунчалык көп окуйсуң, көп жазасың, эмнен үйрөндүң дегенде айткан экен: мен өзүмдүн ким экенимди билдим деп. Демек баягы адам көп окуган сайын ошончолук өзүнүн Кудай Тааланын алдында алыс экенин, Кудай Тааланын алдында жөнөкөй бир пенде экенин дагы жакшыраак билет дейт. Анан шайтандын азгырыктары көп. Айта бере турган болсок, ошо бүгүн 6 бир кыска азгырыгын өттүк. Адам баласы бул дүйнөгө бир сыноо үчүн жаратылган. Биз сыноо үчүн келгенбиз дейбиз. Сыноо десек эле ошо намаз окуу, орозо кармоо, туура бул кул менен Кудайдын ортосунда болгон бир байланыш. Кулчулук бул кул менен Кудайдын ортосунда болгон нерсе. Бирок сыноо деген нерсе бул кошунаң менен болгон нерсе, ата-энең менен болгон нерсе, бала бакыраң менен болгон нерсе, башка бир адамдар менен болгон нерсе, ошого окшогон нерселер, сыноолор бар. Бирок баягы замандын өтүшү менен, убакыттын өтүшү менен ар кандай сыноолор күн сайын жаңылана берет. Кудай Таалам баягы шайтандын азгырыктарынан сактаган болсун. Бирок баягы Рамазан жана башта айтып өтпөдүкпү? Такыбалыктын айы такыба болуу деп. Анан такыбалык эмне десе, баягы аалымдарыбыз айтат экен, Алла Таалага баягы түшүргөн, Алла Тааланын түшүргөн китебине моюн сунуп, ошонун буйруктарын аткаруу дейт экен. Демек Куранда Алла Таала адам баласын эмне деп атат? Баягы ден соолугуна зыян тие турган, адам баласын кыямат күнү зыянга учура турган нерселерден гана тыйып атпайбы? Демек такыбалык деген нерсе ушундай жакшы нерсе, адам баласын ахиретте куткарат, баягы Алла Тааланын алдында жүзүн жарык кыла турган нерселерден. Рамазан айы такыбалыктардын айы экен. Кудай Таалам ушул айда көбүрөөк ибадат кылып, Куран окуп, зикир кылып, намаз окуп, Кудай Таалага жакындап, Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетүүгө бир мүмкүнчүлүк бар экен. Анан айрыкча ушул сабактын акырында бир нерсени кыстара кетейин. Жылда өзгөчөлөнүп баягы мечиттерде таравих намазы окулуп, Куран окуганды билбеген адамдар болсо дагы ошо окуган имамдын артына туруп Куранды бир хатым кылып алайын деген бир аракеттер болот эле. Бирок быйыл баягы Кудай Тааланын буйругу, Кудай Тааланын маңдайга жазган бир тагдыры экен. Баягы мечиттерде окулбай үйлөрдө болуп атабыз. Бирок ошол кырдаалды биз кандай өткөрөбүз деп Адип Башаты диний уюму Кыргызстандагы белгилүү карылардын кыргыз коштоосу менен баягы күнүнө бир парадан окуп, Адип Башатынын өзүнүн Facebook, YouTube, анан 24 ТВ менен кызматташып, ошол жакта күн сайын саат 12-де бир парадан чыгарып, баягы 100дөн 1 бөлүктөн деп коебуз, кыргызча котормосу менен окулуп атат.
бүгүн ошо мисалы 12-13-сүнө жетип калды. Ошону эгер кайсыл бир үйдө Куран окула турган болсо, кайсыл бир үйдө Куран угула турган болсо, кайсыл бир үйдө Кудайдын сөзү чыга турган болсо, ал үйгө Аллах Тааланын тынчтыгы, берекети, Аллах Тааланын ырайымы жайт дейт. Ошого баягы кеч болуп калыптыр эмес, 10 күн, 12 күн өтүп кетсе дагы балким баягы жетишкен жерибизден ошол Куранды окуп 1 саат эртең балдарыбызга келип алып, сен эмнеге Куран окубайсың, сен эмнеге мындай кылбай атасың эмес, биринчи өзүбүз үлгү болуп көрсөтүшүбүз керек. Анткени айтат, балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону кылат дейт. Ата катары, эне катары силер ошол Куран окуп же болбосо үйдө намаз окуп балага көрсөтпөсөңүздөр, эртең келип алып сен намаз оку, орозо кылма дешиңиздер дагы канчалык туурараак болот билбейм. Ошон үчүн Кудай Таалам ушул Рамазан айында убакытты туура өткөргөнгө баарыбызга насип кылган болсун. Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Бул айда кылынган жакшы тилек ой максаттарыңыздардын баарын кабыл кылып, айрыкча ушул Рамазан айынын урматына Кудай Таалам дүйнөдө жана анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан илдеттен баарыбызды аман эсен сактаган болсун. Кайра аман эсен эмки Рамазанда дагы көрүшүп, балким бир мечитте, ошол мечиттерде намаз окушту эмки жылы насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.